Манас театрынын жетекчиси болуп Нурбек Талантбеков ишин улантып эле иштеп атат. Демек, Камчыбек Кыдыршаевич, сиздин мыйзам менен иштешибиз керек деп аткан сөзүңүз не существует. Так что бизде кыргыз мамлекетинде, тем более улуттук Манас театрында закон не существует. Бул деген директорлор өзүңөрдүн коллективиңерди сабай берсеңер болот деген үгүт. Саламатсыздарбы, улуу кыргыз элим. Маданият тармагында мына Манас театрда закон, мыйзам деген не существует. Неге? Анткени директору Нурбек Талантбеков өзүнүн коллегасын кармап берип, жана Гиннес рекордуна кирем деп тантырап, элге уят болуп, эпосту позор кылган айтуучу коллегасы жана Асанайлы Калил Манасчыны сабап, больницага жатып, Асанайлы Калил Манасчы. Анан ызчу болуп, атайын мамлекеттик комиссия түзүлдү деди. Нурбек Талантбеков жетекчиси Манас театрынын иштен убактылуу чектетилди деди. Комиссия түзүлдү деди. Бирок кимдир комиссия болуп түзүлдү? Мына мен Бөкөнбаев музыкалык мектептин жетекчиси катары эч кандай фамилиясын дагы билген жокмун. Кимдер комиссия болуп түзүлдү? Эч кандай маалымат болгон жок. Бирок учурда кайра жетекчилик кызматында Манас театрынын жетекчиси болуп Нурбек Талантбеков ишин улантып эле иштеп атат. Демек, Камчыбек Кыдыршаевич, сиздин мыйзам менен иштешибиз керек деп аткан сөзүңүз не существует Манас театрга. Не существует. Бизде мыйзам иштебейт. Закон не существует. Да, эмне деп айтыш керек? Манас театрына мыйзам иштесе, мушташ чыгарып имараттын ичинен ошолорго бир чара колдонулушу керек эле. Жетекчисине могу кишилер комиссия түзүлүп, чуу чыгарган үчүн директор болуп иштегенге татыксыз деген жыйынтык чыгарышы керек эле. Так что бизде кыргыз мамлекетинде, тем более улуттук Манас театрында закон не существует. Бул деген директорлор өзүңөрдүн коллективиңерди былчылдатып сабай берсеңер болот деген үгүт. Чоң рахмат.